Москвада дарыланып жүргөн саясатчы Өмүрбек Бабанов 5-сентябрда Кыргызстанга кайтып келди. Редакциябызга белгилүү болгондой, ал мекенине машина менен кайтып келген. Августтун соңунда операция жасалып, дарыгерлер Өмүрбек Бабановго бир канча убакытка чейин самолет менен учууга тыюу салышкан. Ошондуктан экс-премьер-министр унаа менен жол жүргөн. Азырынча Бабанов өзү жана анын тарапташтары саясатчынын жакынкы пландары тууралуу үн ката элек. Ал учурда Бишкектеги үйүндө ден соолугунун калыбына келтирүүдө. Эске салсак, 27-июлда мурунку премьер-министр Өмүрбек Бабанов УКМКнын СИЗОсунан ден соолугунун абалына байланыштуу бошотулган. Анткени чет өлкөдөн дарыланууга тийиш болчу. 10 августта Кыргызстандан чыгып кеткен. Бабанов Кумтөр долбоорун ишке ашырып жатканда коррупцияга жол берген деген айыптоо менен ушул жылдын 31-майында камакка алынган. Анын адвокаты соттун чечимине макул эместигин билдирген. Тизменин алдындагылар $100,000 $1 миллион чейин берип жумушка келбейт. Бул тууралуу депутат Сайдулла Нышанов бюджет жана финансы комитетинин жыйынында билдирди. Ал эсептөө палатасындагы аудиторлордун санын кыскартуу боюнча талкуу учурунда депутаттардын саны 120дан 90 кишиге чейин кыскарганы боюнча да айта кетти. Маселе санында эмес, тизменин алдыңкыларынын жумушка келбегендигинде. Ушуга эл нааразы болуп, бүгүнкү кейпибизди кийдик, деди ал. Баткен облусунун Кадамжай районунда болгон кырсыктан 3 адам каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Анын айтымында 5-сентябрда Ош-Баткен-Исфана унаа жолунун 135-чакырымында Тико унаасы жолдон чыгып сайга түшүп кеткен. Жол кырсыгынын кесепетинен 3 адам каза болгон. Алардын өздүгү такталууда. Кырсыктан 1996-жылы туулган жигит дагы жабыркаган. Окуя болгон жерге 3 куткаруучу тартылган. Алар маркумдун сөөгүн унаадан чыгарып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Жайыл районунун Степной айылында улгайган аял мыкаачылык менен өлтүрүлдү. Маалым болгондой, 2021-жылдын 6-сентябрына караган түнү Центральная көчөсүндөгү турак үйлөрдүн биринде өрт чыккан. Аны жергиликтүү тургундар өчүрүүгө жетишкен. Андан кийин айылдыктар үйгө кирип, ал жерден үйдүн ээсинин башы жок денесин табышкан. Ал болжол менен 60 жаштагы жергиликтүү тургун болгон. Белгилүү болгондой, улгайган аял Степной айылына 15 жыл мурун көчүп келген. Анын балдарын эч ким көргөн эмес. Жалгыз жашап, спирт ичимдигин көп иччү. Ушундай эле киши өлтүрүү биздин айылда 11 августта да катталган. Жергиликтүү тургундун башы кесилип, үйү өрттөлгөн. Бул кылмышка шектелип, анын таанышы кармалган. Ал биз билгендей кылганын мойнуна алган, дешет айыл тургундары. Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкаруучулугунун төрагасы Артем Новиков мөөнөтүнөн мурда запастагы улук лейтенант аскердик наамына ээ болду. Ага коргоо министри Таалайбек Өмүралиев погондорду тапшырып жаткан видео Facebook социалдык тармагына жүктөлдү. Баткен облусундагы чек ара окуяларын жөнгө салууда күч органдарынын ишин координациялоо жана башка мамлекеттик органдардын мекемелердин ишин жакшыртышына кошкон салымы үчүн кезектеги аскердик наам мөөнөтүнөн эрте берилет, деди Өмүралиев. Такую награду получил, вернее, Гагарин, не только Артем Миллионов, это воинское звание досрочно.